Элим, силерге буйрук кылам. Мага белекке алтындан чөйчөк жасап келгиле. Эмне? Алтындан чөйчөк? Бул падыша эмне тамашалап жатабы? Эй, кайдагы тамаша? Бул элин эзгенди жакшы көргөн зөөкүр падыша экенин эми билип атасыңбы? Жүргүлө эми, падышабыз айтып аткандан соң буйругун аткаралы. Биринчиси жасалгасын ээритип, кичинекей чөйчөк жасады. Эмне бул байлыгынан эсирген падышага алтын жокпу? Ушул эле болот. Экинчи адам андан бир аз чоңурагын жасады. Падышанын буйругун аткарбасаң, анда да карына каласың. Ыйлайсыктай жасайбыз да. Башка айла барбы? Үчүнчүсү болсо падышанын буйругун жан дилинен аткарды. Ал колунда болгондун баарын сатып, алтынга айырбаштап, чоң чөйчөк жасады. О, менимче падыша ыраазы болсо керек. Сонун чөйчөк болду. Азаматсыңар. Менин буйругумду аткарганыңар үчүн мен силерге дагы сыйлык даярдап койдум. Алардын чөйчөктөрүнө өз казынасындагы алтындан салып баштады. Биринчи адамдын чөйчөгүнө эч кандай алтын батпай койду. Экинчисиникине бир эле тыйын батты. Ал эми үчүнчү чоң чөйчөк жасаган адамдын чөйчөгү алтынга толду. О, рахмат падыша. Сен боорукер, адилет падышасың. Ал эми берки эки адам өзүлөрүнүн начар ойлору үчүн, ниеттери жана чөйчөктөрү тар болгон үчүн өкүнүп, ыйлагылары келип турушту. Кадырман замандаш, Кудай сөзүндө аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт деп жазылган. Эгер үчүнчү каармандай жүрөгүңүздү улуу падышанын, жараткан Кудайдын сөздөрүнө кенен ачсаңыз, ал сизди батага толтуруп, түбөлүк өмүр тартуулайт. Берешен Кудай сизди баталасын.